Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ YouTube kanalının жана Эдита Мекешбаева kanalının көрөрмандары. Бүгүн менде bir башкача эфир болмокчу, hurmattуу көрөрмандар. Мен бир нече күн бош болгондуктан ушул Москвадагы бизнес өкүлдөрү менен, блогерлер менен мындай бир маек кылып, таанышып дегендей максат койдум эле. Бул Эдита карындашымды мурда дагы бир экөөбүз эфир кылганбыз. Мындай таанышчылыгыбыз жайыбыз бар. Ошондуктан мен звонить этип ушул эфирге уруксат берген үчүн мен чоң ыраазычылык билдиремин. Москванын аябай жанагындай бизнес адамдары уруксат берип, мына биринчи Эдита карындашым менен сүйлөшүп атам. Бир нече суроолор бар. Ушул Эдита бизнес өкүлү деп койсок болот, ишкер деп койсок болот, Эдитаны блогер деп койсок болот. Ошол өзүнүн каналы аркылуу сүйлөгөн окутуучу, коуч деп коебу, эмне дейсиздер? Коуч дейт. Коуч, психолог, айтор наам аябай көп. Мен ошол адам менен сүйлөшүп атабыз азыр. Негизги бир суроо, Эдита бул жерге келип калганыңа канча болду? Москвада жүргөнүңө? Москвада жүргөнүмө көп болуп калды, бир 10 жылды тегеректеди да Москвада жүргөнүмө. Себеби биринчи жолу 2007 келгем. 2007 келип бир 6 айда иштеп, ал убакта жана депортация деген эмелер бар эле, ошондон документ кылыш өтө кыйын болчу ал убакта. Ошондон депортация 6 айда эле кетип калганмын. Андан 2 жыл дагы жүрүп келдим, паспорт алмаштырып тиги болуп. Ушун 2009 келдим, ошо боюнча ушул 2009 келгенсиз. Ошондо 14 жыл болот да бак. 2009, мен деле 2008 келгем. Анан Эдита бул жака келгенде эле мына мисалы Кудайга шүгүр сенин деле жакшы элитный жерден үйүң бар экен. Кантип ушундай ийгиликтерди жараттыңар? Кандай бизнес? Же баягы Россияда күрөө ала берет дегенде? Жок, Россияда күрөө ала берет деген бул туура эмес. Мен эми мисалы үчүн кээ биркилерге безүүчү адамдар болот экен, ошондойлорго күрөп алган нерсе деле болгон да. Анан мен үчүн андай нерсе болгон жок. Ушул келгенден баштап ушул эмгек кылып эле келатабыз да. Эми эмнеси бул жердин эмнеси жакшы? Бул жерде ушу иштесең иштейсиң. Бизде Кыргызстанда бир гана ошонун айырмасы болуп калат да. Ошон үчүн бир жерден ушу иштеп, аябай көп жыл иштеп бир да чогулта албадык. Биз Москвада чогултуш, акча чогултуу бирдемке алып бериш бир аз кыйыныраак. Себеби эми Кыргызстанда денең күтөт, акча бир туугандарың күтөт, үй бүлөсү күтөт көпчүлүгүн. Ошого салып калганын, ушул эми көпчүлүктөр баягы Кыргызстанда бир аз фундаменттери бар адамдар. Ошолар гана чогултуп, аларга баягы муктаждык жок да, сал дегенчи. Ошолор гана чогултуп баягы үй алып, тиги болуп калгандар болбосо, ушу Кыргызстандан бутка турупчу. Кудукка эле кете берет да. Биздикилер баягы бир эмени кызыктуу окуя айтып берейин дедим сизге. Бир бала магазинге ишке, жумушка барсам, ошол жумушта иштеп жүрүптүр. Биз бир дагы эс албай иштейт экен да, ошо баягы. Ошонун айлыгы дагы жакшы экен, 45-60 миңге чейин эс албай иштей алат экен. Анан 45-60 миң айына алып атсаң, дем албасаң, ойнобосоң, күлбөсөң, сен бир чоң нерсени чогултуп койсоң керек. Бул жерде ушу 3 жылдан бери чыкпай иштеп келатам дейт да. Десем, же ушундай айтасыз, көрсө чаккага салып бериптир, мен акчаны салып бериптир, мен толгон окшойт деп ачсам дейт. Чаканын түбү тешик экен да. Ошол сымалындай бизде деле ошол менен эле ушинтип келдик да бактаке. Анан ийгиликке жетиш үчүн деле ушул аябай көп мээнет, аябай көп ушу ойлонуп, ал жактан бул жактан деп, анын ортосунда жашоодо тугу ар түрлүү кырдаалдар болот экен. Ушу кыйынчылык менен ушу кубаныч эме бирдей эр шаркак жүрөт экен. Ушулар менен жеттик да, мен айтышым боюнча ошондой. Эми ушул Москвада жүргөн учурда дагы банкрот болуп калгандар көп болот экен. Бир ошондой кыйынчылык, орчундуу окуялар болдубу сенин турмушуңда дагы ушул жерде? Бир ошол нерсени психологиялык бир кыйынчылык болот да адамдачы. Черная полоса деп коет го. Анан ошол полосадан аман эсен өтүп кетсең, анан кийин бир белый башталат дегенде, эми азыр сен айтсаң, анан мен дагы бир эки сөз кошуп айтат элем. Кандай учурлар ушундай эсиңде калган ушул бир нече жыл ичинде? Ой, черный полоса көп эле болду.
Черный полоса аябай көп болду Москвада, айрыкча ушу Москвадагы көп аябай эсте калды. Ушу берде ушу чоң жоготту, жолдошумду жоготтум берде эң эле чоңу. Сүйүнүчүм, ушу оорулуу төрөлгөн баламды айыктырып алдым. Эми ошолардын бардыгын аркада калтырып, Кудайга шүгүр, эми азыр жакшы маалым, бирок ушу черный полосалар дагы деле ушу мени эрешип калбай, уюнта албай жүрөгүмдө калып кетет экен. Ушулар болду. Анан банкротство тууралуу сурасаңыз, банкротствону билбейм, банкрот болбодум. Мен ушул бизнести баштаганда деле, бизнеске 3 жыл мурун кирдим да. Бизнес баштаган, ушу биринчи баштаган эле бизнесим жакшы болуп кетти. Андай банкрот болбодум. Анан жумуштан, психологиялык жана турмуш боюнча ошондой окуялар болду. Жолдошум жогот, аябай чоң жогот, ушу жолдошум жогот. Мындай нерселер болбосун, ийгиликтер коштой берсин. Анан Эдита, мен сени таанып калгандыгымдын жайы ушул YouTube'дан көрүп калып сүйлөп аткандан анан мындай комментарий жазсам, ушу өзүмдүн эле карындашым экенсин, анан ошентип таанышып калдык да. Бул блогерлик жаатына кандайча келип калдың? Кантип сага ким идея берди? Кантип коуч болуп калдың? Жанагы адамдарга кеңештериңди, окуучуларың бар дегендей да. Кандай менен келип калдың бул жака? Бул ойдо деле жок болчу, бирок өзүмүн жаш кезимден жүрөгүм сезет эле да. Ушул бирдемкени айтып, бирөөнүн ортосунда эле 3-4 адам сүйлөшүп отурса, аралаша калчумун, оюмду айтып эле ушундай өзүмдө бир ушундай кыял бар болчу. Апам да көп урушчу, сен чоң эне эле болуп калбаптың, сен чоң энесиң дешчү. Баарынан акыл үйрөткөндү кыйын билесиң, же мындай туура кылгыла деп ушундай кылган кыйын билесиң дечү. Ошол көрсө, ар бир адамда талант деген болот экен, адам төрөлгөндөчү. Кудайым бирөөнү ырчы кылып, бирөөнү бийчи, бирөөнү бир сүйлөй турган ушундай коуч, бирөөгө сабак бере турган ушундай бир адамды талант менен чоң Кудайым жаратат экен. Ошол менде да ушу коучлук талант бар экен деп, ошону бирок кеч сездим. Былтыр ушу 22-жылы жазга маал ушул өзүмүн ортак жердеш кызым бар, ушул YouTube каналды жакшы иштеп жүргөн, өзү выступать этпейт, бирок ушул жаңылыктарды киргизип эме ушундай жакшы ютубер да, ушундай ийгиликтер жаратып жүрөт. Ошол досумдун айтуусу менен сен сөз речиң, сүйлөө речиң жакшы, сен аябай көп нерсени билесиң, көп нерсеге сени сөзүңө эл муктаж, сен ушинтип чыксаң да, ошонун демилгеси менен былтыры чыгып калганда. Сразу эле ошончо канча подписчигиң бар? Азыркы кезде 65 000 подписчигим бар. Ошо былтыры чыктым, сразу эле ошончо жеткиздиң, Ооба. Былтыры апрель айында. Эң көп просмотр болгондо канча? Эң чоң көп просмотрум 286 миңби, ошончо. Меники 5-6 миң болсо эле сүйүнүп калам. Мен көбүнчө түзөтүлөргөчү балам. Эме да ушул мен эмне себептен сага келип сүйлөшүп, анан ушундай интервью алып калдым. Мен негизи ушул Москвадагы жанагы бизнесмендерге, жанагы Дилия Акматова деген бир кыздын каналын көрүп калам. Дагы ким? Беркем коммерческий жарнама кылган каналдарды айтпай эле коеюн. Мындай олуттуу бир нече ушундай Бакыт Аманбаев беле, ушундай дагы жигит бар. Мындай бизнес чөйрөсүндө, өнүктүрүү чөйрөсүндө дагы бир-эки каналдар бар. Мен көрүп анан ушундай суктанам да. Бул жерде эмне Москвада ушундай бизнесмендер өзүңөрчө жолугуп, мындай сүйлөшүп, таанышып, жанагы тренинг, окшогон нерселер өтүп турабы? Негизи кандай баягы бизнес адамдары бизнес чөйрөсүндө иш-чаралар болуп турат? Байланышың барбы ошондойлор менен? Жок, сиз айткан Дилия Ахматованы мен да тааныйм. Аны деле ошол YouTube'дан көрүп гана. Так, мындай бетме-бет байланышып, бир сүйлөшүп эме кылган эмеспиз. Бизде ушул өзүбүздүн, биздин элдин менин түшүнүгүм боюнча бир аз биримдигибиз жок болуп калабы, ушундай өнүккөн эме адамдар же ал деле эмеспи, мен жаңылышышым мүмкүн да. Бизде ушундай эме жок. Мен да ошону сүйүнөт элем. Может, мен аларга таанымал эместермин дагы. Мен деле бир кичинекей адаммын. Алар өздөрү бири-бири менен байланышта болуп, алар жолугуп туруштары мүмкүн. А менин алар менен чындагында байланышым жок. Баягындай бизнес тренингдер өтүп, анан тиги мисалы үчүн Жалал Кыргызстандан келгендер бар, баягы мен Тимур Файзиевтер келип, биякта чоң бир выступление Питерлерде бир окшогон немелерди көрүп каламын да, анан ошондой эле суктанып эле ушундай сонун турбайбы деп. Негизи ошондой бизнесмендер келеби, мындай тренинг өтүп, бияка өнүгүү боюнча,
bir ушундай иш-чаралар болуп калабы? Ал тууралуу да укпадым мен. Диле Ахматованын эми ал өзүнүн эмеси бар экен. Максат Муктаров келди. Ушул биздин мен уккан боюнча биринчи Максат Муктаров келди. Ошол 30-31 күнү ушу эс ачкыч деген тренинг өттү. Мында дагы ушу көпчүлүк Instagram, Россияда Instagram иштебейт. Ошондуктан ушул тиле көпчүлүк биздин жердештер көрбөй, билбей, маалыматтын жоктугу. Мен деле ушу сиз жөнөттүңүз мага. Сиз жөнөткөнүңүздөн дагы биринчи күнкү тренингинде ушул 29-күнгү тренингди успеть этпей калдым. 30-31-ине ушул Instagram'дан издеп таап жүргөн. Мен эмнеге сага жөнөтүп калдым аны? Мен эми баягы өзүм бара албасам дагы ушундай сен билсе керек деп ойлогом мен. Баягы бири-бириңерди билет экен деп атпаймынбы? Оказывается, даже демек бул мындай ишкерлердин арасында бир кыргыз ишкерлеринин арасында бириктирген бир биримдик бир мындай азыраак экен да маалымат. Мисалы үчүн тиги жигиттин келгендигин көпчүлүк бияктагы бизнесмендер ошо сен барганда канча Москвадан канча ишкер катышты Москванын өзүнөн? Москванын өзүнөн бир ашып барса бир 50-60 катышты окшойт. Анан көбүнчөсү Питерден келиптир. Дагы ушул алыскы жолдон келдик деп, самолет менен келдик, областтан келдик дегендер көп болду. Ушу Москванын өзүнөн бир 50-60 адам болду. 50-60 бул азбы? Москвада көппү? Москвада биздин кыргыздар ушунчалык аябай көп кыргыздар. Жок, ишкер ушундай. Ишкерлер көп. Бул жерде эми бул Максат Муктаровдун эмеси бир эле ишкерлерге эмес, адам баласынын ар бир адам баласына керектүү сабактар боюнча келди да булагайчы. Ошондуктан ушул ар бир кыргыздын жараны келсе болмок. Анан азыркы кыргыздын жарандары деле ушул жөн эле курьер же бир магазинде же бир ушундай разнорабочий кара жумуштарды кылбастан ушул бардыгы бизнес жаатына деле өтсө үйрөнсө болот. Ишкерлик, Неме эми Эдита ушундай тренингдер болуп эле мен интернеттерден көп көрөм. Ушундай иш-чаралар анан акчасын төлөп кирип көрөт экенсиңер, кээ бирлери бекер болот экен. Анан ошол чын эле бир мындай кандай десем, адамдагы не деп коет, шыктандырып, бир уктап жаткан сезимдерди ойготуп, мындай күч береби же жөн эле силердин акчаңарды алып туруп эле анан салам вассалам дегендей неме эмеспи? Мен деги катышып көргөн эмесмин. Мен бирок көрөм могу эмелерди. Катышып көрүңүз. Катышып көрүң. Бул деген эң эле биринчи мотивация. Мотивация биздеге мотивация абадай керек. Бизди түртүп бир нерсеге кызыктырган нерсе бул эң сонун нерсе. Биринчи эле ушул бардык тренерлер келгенде эле башка нерсесин айтпай эле биринчи мотивациясын айтайын. Мотивациясы болот. Андан кийин булардын айтканын ушунчалык жакшы, буларда эч кандай жаман нерсе жок. Буларда ушул эмне көйгөй болуп атабы, кыйынчылык болуп атабы ошону унутуп, жакшы жашоону киргизип, ушу азыркы жашап аткан кандай жашоодо болбосун, ошонун ырахат алууну үйрөтүшөт. Ошондо анан кийин адамдын башына ар түрлүү ойлор, идеялар келип, ошол бул ишти кылсам окшойт, бул ишти кылбасам окшойт. Жок эле дегенде ошол жерде иши жүрүшүп кеткен адам бар, иши жүрүшүп кеткен адам бар, ошо экөө биригип деле энергия алып келип эң сонун ошол. Мен эми айтайын дегеним, ал жерден 4 метр чыккандан кийин элескен чыгып калып анан андайлар бар. Жок, эми баягы сен оюң боюнча демек ошол нерседен чыккандан кийин угуп эле жыргап эле калып калбай сөзсүз аракет кылыш керек, Биринчиден ошол жан дүйнөнү тазалоо, жан дүйнө тазалагандан кийин ушул өзүңчө ойлор келип, аракетти өзүң кылып баштайсың да. Ошол жагына билбейм башка адамдар кандай, мен ошол нерсеге аябай ишенем. Сен кечеки күнкү ошол тренингден кийин кадимкидей күч кубат алып, мотивация болуп, өзүңү жакшы сезип, кандайдыр бир 2 айлык заряд ала алдыңбы? 1-2 айлык, 1-2 жылдык эле заряд. 1-2 жылдык. 1-2 жылдык эле заряд алгандай болуп келдим. Ушунчалык асманда учуп келдим. Ошол тренингдин келер алдында бир өзүмдүн көйгөйүм бар эле ичимде. Ар бир адамда болот. Ошол көйгөйдү аябай кыжалат болуп турдум эле. Ушул совпадение болуп калдыбы? Ушул тренинг башталып калды. Мен барам деп эле ордуман туруп эле кетип калдым.
бирок ушунчалык бир жандануу, ушундай бир мотивация, ушундай бир пикир алмашуу, бир сонун бир эме менен келдим. Башкалар кандай ойдо келди, эми группа кылып чогултуп койдук, канча адам экенибиз. Ошо группада жазгандардын көпчүлүгүн жазгандарын окусам, ушул көп бардыгы эле ушул бир эйфорияда, ушунчалык бир эмеде жүрүшөт. Ошон үчүн ушу эфирден кылып ушу Максат Мухтаровго дагы ыраазычылык билдирип кетем. Анын жамаатына дагы, ушу Чыңгызга, анан Нуржамал Шамшиева деп, өзүнүн бир тууган иниси Аскат Мухтаров деп ушул балдар ошол жерде коштоп жүрүштү. Ушуларга ушунчалык ыраазычылык билдирем. Ушу тез келип биздин кыргыз элинин өнүгүүсүнө, ушул кыйынчылыктан чыгып кетүүсүнө жардам бергендерине ушунчалык күтөбүз да. Ушу тез келип турсун. Неме сенин оюң боюнча булар ушундай шыктандырып мотивация берип отурса, баягы адамдар ишкер болсо, мамлекетибиз демек өнүгөт. Баарыбыз жакшы болсок өнүгөт деп. Кээ бирөөлөр айтышат да, мен мына социал сеттерден көрүп атам, жанакы Муктубек Астанбек агай деле жөн эле мотивация берип, анан тигиндей мындай айлыкчылар начар деп капа болгондой, мен бир катталуучулар, достор ушинтип жазышат да. Анан мындай туура эмес жакка үндөп атасыңар, баардыгы эле айлыкчы болсо деп. Чын айтканда айлыкка отурсаң андан ийгилик жаралбайт да. Ишкерликте көп чоң акчаларды кармайсың, бирөөлөрдү иштетесиң, налогун бересиң дегендей. Эгерде биздин ушундай ишкерлерибиз, ушул Москвада 60 ишкерди аз дедиң, эгер ушундай ишкерлер Кыргызстанда болгондо, демек биз налогду жакшы берип, башка жашоо болмок да. Ооба да, башка жашоо болмок. Биздин эл көбүнчөсүн эсе биз эскичилик менен калып кеткен экенибизге мен таң калдым. Ошон үчүн бизге бул мотиваторлор азыр абадай керек. Абадай керек. Түшүнгөнүнө да түшүнбөгөн. Азыр мен эмнеге ыраазы болдум? Биздин элдин көбү түшүнүп калыптыр, келип атышат да. Өзүн издеп калыптыр. Жашынан баштап карысына чейин келди. Демек мындай жашоо дагы бир эме да. Мисалы үчүн илгери ачарчылыктын маалында максат балалуу болуп, эптеп тирип калуу болгон. Согуштун убагында аман эсен согуштан келип дагы тирип калуу. Азыркы кезде адамдардын курсагы тойду. Мындайча айтканда алардын кызыкчылыктары башкача. Демек ошондой өнүгүү жагына кандайдыр бир ишкерликке багыт алып. Анан мен бул тренингтерди мен аябай көп көрөм. Брайан Трейси, Тони Робинсон, өзүбүздүн эле мына казак Маргулан Сайсенбаевдарды аябай катуу көрөм да. Анан бир айрыкча Брайан Трейсинин эмесинде көп. Баягы мен аны которуп койгонмун. Мамык чөлкөм деп, жанагы зона комфорта. Кээ бирде мындай да, мисалы үчүн мен өзүмдө көп болот да. Мисалы мен өткөндө охранада иштеп жүрдүм. Для меня это зона комфорта. Эчтеке кылбайсың, 60 000 айлык аласың, тамагын берет, жүрө бересиң, кредитин мына буюрса жабылып бүттү. Мен ушинтип эле өмүр бою эле жүрө берсем болгудай эле болот да. 60 000 бизде Кыргызстанда 70-80 000 сомдо, аны тиги акимдер деле албайт. Үйгө акча салып коесуң, кичине тиги буу дегендей жакшы эле нерсе. Анан силердин окууңар боюнча андай зона комфорта, мен жанагы Мамык чөлкөм деп туура эле которупмунбу? Мамык чөлкөм да. Мындайдан чыкпай эле жыргап жүрө берсең эле боло берет. Андай кереги жок. Ал зона комфортудан өнүгүш үчүн дагы алдыга кетиш керек дейт да. Баягы бизде Кыргызда айтат го, дарак бир жерден көгөрөт деп эле көгөрүп отура беришет да. Анан зона комфортудан чыгам деп дагы бирдекени кылып, анан баягы ашка барам деп ташка барып калбайбы адамдар мындай? Бул айткан эмеңиз да туура, сурооңуз эң туура суроо. Бул дагы бизнесте дагы ар бир эле адам кылып кете албайт. Бул бирөөнүн шыгы болот, бирөөнүн шыгы болбойт. Эми бул зона комфортадан чыга албай өзүнүн ишинде иштеп, ушул деле кээ бир адамдарга туура эле. Себеби канча миң калып согулуп аны кылса деле
кылбаган кыла албайт. Кыла албайт, бар эле эмес. Бактыка зона комфорт, адам өзүң чыгасың зона комфорттон. Бул жерде иште эртең менен турасың, 7-ге, 8-ге жумушка келесиң, завтрак ичесиң, обед ичесиң, кечинде ужин кыласың, ишти жабасың, кетесиң. Ал өзүнүн сизге коюп берген норматив бар да. Ал эми кайда зона комфортунан чыгуу деген ошого окшогон нормативди өзүң коесуң. Бул жерде өтө сила керек, күч керек, аябай күч керек. Өзүңдү өзүң түртөсүң да, уже сага эч ким андай регламент койбойт. Сен өзүң мен азыр саат 5-те турам дагы, садоводко же дордойго барып, товар издеп, кайсын сатсам болот, кайсын сатпасам болот, же бирөө менен сүйлөшүп, мен ошого партнер болуп, же бирдемкесин алып сатам. Ошо типа ошого окшогон нерсени кыла алсаң, анда бул сен бизнесмен боло аласың да. Бул ишкердик. Ал нерсени кыла албаган адамдар да бар да. Болду, чыктым, эртең барам да базарга, бүрсүгүнү барам. Эми адам деген ошончо психология, демек кимдир бирөөгө чын эле ошол жөн эле айлыгын алып, тынч барып келип, эч кандай риск жок, бирөөнүн ишин, мисалы мен охранник болсом, ошол охранник компаниянын ишин кылам да, мисалы. Ошентип эле жүрө бересиң өмүрүңө өтүп. Мен бирок ал жерде жүргөн жокмун, кечээ күнү мисалы үчүн чыгып кеттим ал жактанчы. Мына мен хейтерлер күлүп атышат, эки жакка чыгып анан тигиндей мындай. Мен мына мисалы үчүн өзүмдүн ошол койгон максатым ушу кредитти жабыш керек деген. 5 жылда мен бир комната алдык Питерден да. Ошондон мен кутулдум азыр 5 жылдын ичиндечи. Кыйналган жокмун, ойлонгон жокмун, бирок иштебейм. Мына эми азыр башка бир эмеге өттүм да. Бул эми туура эле болсо керек, мындай караганда. Туура. Адам жашоодо баардык нерсени пробовать этип көрүш керек. Эми баягы айтып атпайбызбы? Кээ бир адам ушул бир чийиктен чыкпай өмүр бою мугалим болуп иштеп эле жакшы жашоон жашап өткөндөр бар. Өмүр бою бир жерден жылбай иштеп, ошол айлыкка иштеп, ошондой экономдоп жеткизип жашаган адамдар бар. Эми алардын өзүнүн уставы өзүнчө. Алар баягы бул жака атлаш детет, бул жерге бул акчаны берге бөлөт, мыного деп ошентип 5-5тен чогултуп отуруп дагы ошолар жеткизип балдарына үй жай алып берип койгон дагы ата-энелер бар, айлыкка иштеп жүрүп. Ал эми бизнесмен деген бул бизнесмен десе эле о деген миллиард акчаларды бүгүн таап атып эле бир какой-то бир секунддун ичинде ошол миллиарддаган акчаны жок кылыш мүмкүн. Бул бизнестин өзү чоң тобокел рисктен турат. Ошон үчүн ошол нерсеге адам өзүн өзү алдын ала даярдап келип, качан даяр болгондо баштаса, ошого ушул коучтар, блогерлер, коучтар ошого көп даярдашат. Чындыгычы ошонун пайдаларын эми ошол сууну деле сепкен жерге чачасын, синген жерге чачасың го. Ошондой сымал бул коучтардын айткан сөзүн дагы туура кабыл алган адам бар, туура эмес кабыл алган адам бар. Ошондой бир адамдын эрки өз эркинде. Өзү эмнени каалайт, ошону ар ким өз. Демек, мисалы үчүн ошол Муктубек Арстанбек окшогон окуткан, ишкерликке эме кылынгандар бизге суудай эле керектүү нерсе экен да. Керек. Кыргыз элине айрыкча керек. Кыргыз эли биз тоодо кой кайтарып жүргөн маалда эле биздин өзбек туугандарыбыз Жалалаттын базарында, Созактын базарында ошо бизге өзүбүздүн алып келген майгорутубуздан эме жасап өзүбүзгө сатчу кайрат. Чалап жасап. Ошону ичет элек, тоодон келип туруп анан азыр деле ичет. Тоодон ошонун баардыгын өзүбүз курут майдын баардыгын айранды өзүбүз кылат элек дагы, анан ушул өзүбүздүн өзбек туугандан акчага сатып алып анан ичет элек. Ошол маалда булар илгертен коммерцияны билген да. Ооба да, ошондо ата-энеси булардын семьясында кичинекейинде тарбиялап койгон да. Бизде ишкерлик. Бизде жок. Бизде жок да, бизде деле Бишкекте, Жалалатта деле өзүбүздүн жердештерибиз деле сонун контейнерди ачып жакшы бизнес кылып Казакстанда, Россияда. Бул 90-жылдардан кийин. Ошондон кийин биздикилер да жакшы кызыгып калды. Эми ошондо дагы бир какой-то бир 30% эле да, калган 70% дагы деле уктап жүрөбүз. Дагы деле уктап атат экенбиз да. Бирок мен ушундай мына азыр бир мончодо иштеп атам, кыргыз ишкер жигиттин мончосу да, мен массаж кылып. Анан мен ушундай Москвага келип, ушундай бир кандай десем, энергия алдымбы, сыймыктанып, ушундай мончолорду ачышып, ушундай кафе, ресторандарды ачышып, макул эми көп сынашат кафе, ресторандан көрө завод. Эми биякта кантип завод ачсын? Жок деген ошо кафени ачып атышат, бирдеке кылып атышат.
Айрыкча ошол Мончого таксисттер көп барат экен. Жаш 20-21 жаштагы балдар келип, татынакай машинаны бирөөлөрдөн алып аренда, кээ бирлери өзүнүн менчик кылып алышыптыр. Bir günde 5.000 tapkanlar var eken, 10.000 tapkanlar var eken gününü. Men bayağı süйлөшөм да. Ana денсаулыктарын чыңдаганы кечет. Мен Азамат сыңар деп өзүмчө бир мындай сыймыктануу пайда болду, чынын айткандачы. Бир баягы көбүнчө эле биз анан мындай нарбакпыз, биз чукуй беребиз, тиги бу деп эле бир негативди көп көрөбүз го көбүнчө. Мен айрыкча мындай саясатта көп сүйлөп калдым. Айрыкча Москвада бардык аракет кылган ушундай жакшы, албетте жана криминалдар бар экен бул жерде. Негизинен бүт эле адамдар ушундай аракет менен жакшы колдон келсе кийин таксиге чыгам деп бир максатты коюп, анан дагы дальше максатты коюшуп, адамдардын ою жакшы экен да. Ушундай учурда демек жанагындай коучтардын келип, ошондой коучтарга айтып кое турган сөзүң барбы? Кыргызстанда дагы көп тандайлар келип бир же ушул жердин өзүндө эле, мисалы үчүн Москвада. Биздин Москвага коучтар аябай керек. Эми мисалы үчүн ар бир коучтун өзүнүн онлайн тренингтери бар. Бардыгында бар. Бул не важно, сен алдыңа келип жердин булунгучунан онлайн тренингтери бар. Ошого көп эле жазылып, катталып, катышып, көп эле кытышып, булунун кунукту, маныкын мен аябай көп адамдардан угуп атам акыркы күндөр бардыгы эле ойгонуп өздөрүн издеп калышыптыр. Бирок жүз көрүшүп өтүлгөн тренинг бір бөлөк жолу экен. Сен офлайн деп коет. 1000 жолу угуп, 1000 жолу мен деле бул тренингдердин, мисалы үчүн Максат Муктаровдун тренингдерин мен YouTube'дан, Instagram'дан көрүп жүргөмүн. Бирок мага 2 күн барган тренинг бул башкача. Ошон үчүн бул блогерлердин, ушул коучтардын тез ушул Москва шаарына келип турушун ушунчалык өтүнөт элем менимче. Себеби бизде эми Россиянын бул борбору болгондуктан ушул жерге келишсе, же ушу кошумча может Питерге да кошуп койсо, анан башка жактан ушул жерге келип катышмакта өтө ушул бизге азыркы маалда керек. Бизде ошондой тыйындарын төлөп, ошентип катышып, ошондой чоң деңгээлде эмеле турган кандайдыр бир катмар, бизнес ишкерлердин катмары демек калыптанып, Москвада качан эле уже эме болуп калыптыр да, мындай. Мен көрдүм уже состоятельный аябай эмелерди. Анан дагы кандай эмелерди айтсак болот. Ушул өзүң ушундай нерселерге катышы өзүң коуч болуп жүрөсүң, ушундай өзүңдүн дагы ошондой тренингтерди өткөрүп, мындай кандай десек, өзүңдүн программаңды жайылтып, ушундай максаттар барбы же али эртерээкпи, кандай? Максаттарым бар. Максаттарым аябай чоң. Мен да ушундай ошолорго окшогон дүйнөлүк деңгээлге жеткен дагы коуч болууну да каалайм ушунчалык. Ал үчүн дагы аябай көп эмгек керек, Кудай кааласа. Ошон үчүн бул бир гана коуч болуп эле выступать этип эле сүйлөө эмес. Бул ошонун сенин аркаңдан дагы сени күтүп турган элге сенин пайдаң тийиш керек. Ошого өзүң билген нерседен дагы үйрөтө кетишиң керек да. Анан ошол эл сага ишениш үчүн ошол элге сенин подачаң жакшы болуш керек, туура болуш керек. Сен ошого жараша билимиң да болуш керек. Ошого жараша сенин блогерлик дагы максатың да касиетиң да болуш керек да. Немес, дагы эң немеси ошого жараша сенин иш натыйжаң. Мисалы үчүн сен өзүң ийгиликтер жөнүндө эле айта берсең, самом деле өзүң бир квартирада турсаң, машинаң жок, жөө жүрсөң, анан мисалы үчүн да, мындай. Анан карап көрүшөт адамдар, бул коуч ким өзү чын эле айтып атабы же жөн эле калп эле лапшаны илип атабы дегендей сөзсүз түрдө биягынан жанагы доказательство болуш керек да. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр жөн эле маалыматты айтып коюп эле интернеттен чогултуп алып эле Тони Роббинстин айтканын, Брайандын айтканын, бир эки эмелерин айтып алып эле анан кийин мындай кылыш керек, тигиндей деп айта берсең деле жараша берет да. Бирок ал деле туура. Мисалы үчүн ал адамдын, мисалы үчүн ошонун ийгилигин бөлүшөйүн эмес, ошол адамдын айткан сөзүнөн же кылган ишинен жакшы жагын алыш керек экен ар бир адамданчы. Мисалы үчүн адам бизге майыптарды же бир оорукчан адамдарды, анан ушул бомж болуп ичип кеткен адамдарды да Кудай жаратат экен. Ошонго салыштырып, өзүбүздү салыштырып түзөл деп
берет экен да. Ошол сыңаруу. Анан бизде баягы Булковичтукун укпай эле болуш керек, Булковичтун аркасында эчтеке жок дегенде эле туура эмес негизи. Андай туура эмес. Себеби өтө бир кездерде жетишип туруп, бул бизнесте бир күн бар, бир күн жок да. Кичине может кандайдыр бир эме болуп калганда биз аны билбейбиз да. Ошон үчүн бизде колунда жок болуп же ичип кеткен, жанагындай болуп кеткен адамдарда дагы ичин кассаң ушундай алтындандай болгон кийин адамдар бар. Отуруп аратыр экен деп коюшат го, бир стаканды кулкулдатып алып туруп анан сүйлөшкөн адамдар мен бир кездерде укканмын да. Ошондой ошол адамдардын баягы молдонун деле айтканын ук дагы жасаганын кылба дейт. Ошол сыңарындай ал ийгиликке жетишип эме болуп кетиптир, ошондой жетишем деп эме кылганын кереги жок. Себеби 1000 коуч, 1000 блогер, 1000 ушунчалык ушу аябай күчтүү болгон күндө дагы өзүнүн бизнесиндеги секрет менен ичмир. Сага жол гана көрсөтөт, кандай баштаган, кандай кылсаң болот деп гана таасирлентет. Адамда да биз жанагы сүйлөп мындай кылып аткан дегендер баары главный сырларын айтпайт экен да. Эч ким ал урматтуу көрөрмандар, уктуңарбы? Эч ким айтпайт экен биягындагы эмелерин. Эч ким сырын айтпайт. Анан бизде бир кыстарма кылып кетейин дедим эле агай. Бизде ушул элибизде бир ушундай бир адат бар. Мисалы үчүн психологко келип атабызбы, же доктурга келип атабызбы, же блогерге келебизби, же коучка келебизби, бир проблема менен келебиз да, сөзсүз. Анан ушул проблеманы ушул адам чечет деп келебиз да. Андай ушуну жакшы туура түшүнүп алышыбыз керек экен. Бул биздин проблемабыз деле, биздин жетишип кеткенибизди эч ким чечип кеткен, кайра айланып. Ал баардык өзүбүздүн ичибизде, мээбиздеги нерсе да ал. Чечебиз. Ал адам бизге жөн жол көрсөтөт да, мындай кыл деп. Могу жерде туура эмес кылдың, же муну туура кылдың. Же сени мактап жөнөтөт, же сени мына жериң оңдоп жөнөтөт да. Бизде ошондой. Анан көбүнчө ошондой болуп келишет дагы. Баягы өзүнүн ойлоп келген максаты ишке ашпай калып, анан нааразы болуп, жаман да, ал болбойт, бул болбойт деп ушул сөз бизде аябай көп эме болот экен. Ошон үчүн баардыгына ошол нерсени түшүнүп алса дейм. Анан мындай да, мен мына азыр массажда жүрүп, анан өткөндө бир маселени көтөрдүм. Мына Вальберис, сен Вальберисте иштеп жүрөсүң да? Вальберис азыр Кыргызстанда дагы бар. Негизи өтө чоң жанагы ишкана болуп калды бизнес чөйрөсүндөгүлөр үчүн. Бул жерде мындай жөн эле складында упаковка кылып бергендер эле 100 миңден ашык акча алышат экен. Жөн эле Кыргызстандын жарандыгы менен келип элечи. Анан акыркы кездери баягы Кыргызстандын паспортторун жасалма баягы Казанский вокзалда өзбектер жасап сатат экен. Анан алып алышып башка улуттар кирип, азыр кыргыздарды складка киргизбей коюптур. Вообще жөнөкөй рабочий болуп иштеген элечи. Баягы мага Адыл деген сокулуктук бала айтты да. Анан ушул маселени көтөрүп бериңиз деп. Анан менин айтайын дегеним ушул ал деңгээлдеги эмес, Вальберистин ишкердик деңгээлинде мына Кыргызстанда аябай көп болуп атат. Ушул Вальберис менен иштеп, эгер кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болсо окуп, анан ишкерликти ушул азыр эми бардыгын эле дордойдо контейнер сатып алганга акчасы жок да. Ооба. Ушул Вальберис боюнча бир аз айта кетсең, анан жыйынтыктасак. Вальберис боюнча эле айтпайм, общий маркетплейс боюнча айтайын, Маркетплейс деп эмне маркетплейс деген? Маркетплейс деген ушул Amazon, AliExpress, Валберес, Озон, Яндекс ушуга окшогон интернет булактарында сатуу. Ушу бизге интернетте өздөрүнүн площадкасын беришет. Азыр баары эле Валбересте эле мода кылып алды. Мен деле ошону эле билем да, белгилери Amazon'дук. Валберестен жакшы Озон менен Яндекс деген бар. Россияда тоже булар дагы Валберес менен ушу конкурент болуп аябай жакшы кетип атат. Валберестен айырмачылыгы өтө порядочныйлыгы менен айырмасы бар. Упаковкага дагы требованиясы аябай күчтүү. Товардан жөндөн жөн сенден сурабай штраф кылып бирдемке кылып эле башыңды оорутпайт. Ушу алдында башында бүт ошо сизге эмесин берет, инструкциясын, кандай кылып товарды кандай кылып жеткизиш керек, кандай кылып бериш керек, эмне кылыш керек. Ошол упаковкасы менен апарсаң ошол боюнча кабыл алышат дагы, ушул сизге алып жеткен акчаны ошол эмесин ошол саатында, ошол күнүндө төлөп, ошондой сиз эмеңизди табарсыз. 1 мүнөт. Сен ошондой эмне дедиң? Маркетплейс менен иштөөнү үйрөтө аласың да? Ошо окуучуларга ошону үйрөтөт экенсиң да негизи. Кантип, мисалы үчүн мен бизнес кылгым келсе, товарым болсо, ошол Вальбериске, Яндекс
Ozon дагы эмнелер AliExpress, Сбер Мегамаркет деген, ошолорду Юла деген. ушул Москвада туруп алып эле таратып коебузбу, кандай болот? Үйдөн чыкпай эле товарды үйгө алып келип коюп эле, сүрөттөрүн жакшы кылып чыгартып келип эле, сүрөтүн киргизиш үчүн студияң болуш керек, Жок, студияң болбосун, эме азыр ушу фотографтар өздөрү сен каалагандай алып тартып берип калат. Эми өзүңдө болсо жакшы да, мага акча тапып. Жок, өзүңдө болсо жакшы, ал демеден өттүк, ал тепкичтен. Азыр бул маркетплейсте товар деген элдин бардыгы товар киргизгендигине байланыштуу азыр сүрөт сатып. Кимин товары жакшы эмес, кимин сүрөтү жакшы, ошону товар сатып. Ал сүрөттү өзүң тарта албайсың, ушул профессионал адамдар катыш керек. Профессионал адамдар ушул сиздин бир мындай мен эмем болсо, бир кийип турган кофтам болсо, ушул кофта сиздерге азыр бир жерде кандай көрүнүп турса, ал фотографтар мындан да укмушсан тартып чыгарып берет. Касапчы сойсун, чымчыкты дейт. Өзүң кылсаң болбойт экен. Азыр мен мисалы үчүн ал сиздерде экранда ушу көйнөгүм мисалы жакшы көрүнбөй эле, мындай эле бир обычный футболка болуп турат, мындай бир футболка кийип турат деп ойлойт адамдарчы. А фотографтан көрүп, ой, мен муну алып кийбесем болбойт. Эми түшүндүм кичине. Демек, кимдир бирөө ишкерликти баштагысы келсе, лично сени менен байланышып, телефон номеруңду айтып койчу. 8925 866 63 56. Астына дагы жазып коесуң, өзүңдүн каналыңа дагы, меникине дагы. Анан ошон менен баягы келишим түзүп, сен ошол адамды үйрөтө алат экенсиң да. Кантип ошондой фотографтарды чакырып, кантип жанакы рынокторго товарын койгонду, кыскасы кантип ишкерликти баштаганды үйрөт. Мына урматтуу көрөрмандар, ушундай аябай пайдалуу карындашым экен. Бүт сиздерге ошол бааларын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, келесиздер, эме кылса болот. Мен ушул нерсени дагы сурайын дедим эле, жакшы эсиме түшө калып сурадым. Бул аябай баягы азыр көп эле Кыргызстандан келишет, кээ бири балким тыйын менен келгендери бар. Кээ бири ушул жерде мисалы үчүн мага окшоп охранада иштеп анан карыз-парыздарынан кутулуп калса, кичине тыйын чогултуп өзүнчө иштейм. Качанга чейин бирөөнүн колунда эле иштей бересиң. Андан көрө бир канча минимальный бир 200-300 же канча миң менен баштаса болот. Ошол документ тиги бу примерно окуусун кошуп дегендей. Ал примерно андай баштаса, бир 100 миң менен баштаса болот. 100 миң менен баштаса. 100 миң менен баштаса болот. 30 миңди азыр эми Валбрес мурда бекер эле регистрация болуп товар киргизе берчүбүз, азыр 30 миң болуп калды. 30 миң төлөп? 30 миң төлөп Валбреске партнер болосуздар. 4 бекилерчи Озонда алар бекер, азыр алар бекер, алар дагы мүмкүн ойлонуп атышат дейм. Валбрестен кийин мүмкүн алар дагы өздөрүнүн баасын коюп коюшу мүмкүн, ошончо шашылып кирип калыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөрбү, азыр Валбреске кириш үчүн 30 миң төлөйт экенсиң. Башкалары бекер экен, демек шашылып азырынча мүмкүнчүлүк барында үйрөнүп дегенде. Үйрөнүп кирип, ошо товарларын киргизип, сатып көрүп, кайсыл жаатында азыр эми биздин жакшы цехтерди тигип атышат. Ошол товарларын сатып, Кытайдан жакшы заказ алып атышат, Турциядан жакшы заказдарды алып келип атышат, Кореядан алып келип атышат. Ошоларды ошо киргизип, сатып, бир бунун маркетплейстин жакшы жагы, эгерде өзүңүздүн күмөн санай турган болсоңуз, өзүңүздүн основной иштеп аткан жумушуңуздарды да таштабай эле, колуңуз иштен келип колуңуз бошойбу, ошол маалда кылсаңыз да болот тургансыз да. Буну интернетке киргизип коесуздар дагы, заказдар түшөрөт, заказдар түшөрөт, ошонун баарын иштен келип алып туруп, колуң бошотуп, баардыгын чогултуп упаковкалап туруп эле, Озондукун Озонго, Яндекстикин Яндекске, Валбрестикин Валбреске берип коюп турган. Бир эле адам, бир эле мезгилде бир нече ошондой платформалар менен бир нече ошол эле бир эле товарды. Урматтуу көрөрмандар, демек азырынча Валберес 30 миң болуп калыптыр. Жакында бардыгы калгандары 15 миңден болгондо деле ошолорго мүчө болуш үчүн эле уже бир 100 миңден ашып акча кетип калат экен. Азырынча мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Менимче биз айта турган ишкерликтер боюнча сүйлөп бүттүк окшойт, жакшы маалыматтар болду. Мен өзүм дагы мындай нерсени күткөн эмес элем. Мен урматтуу ишкер баштайбыз дегендер, урматтуу ушул Москвадагы ишкермин деп жүргөн азаматтар, бардыгыңыздарга ушундай маалымат кетти.
Бүгүнкү биздин темабыз ушундай болду. Мен Москвадагы мүмкүнчүлүк болуп, сага чоң рахмат. Өзүңдүн алтындай болгон убактыңды бөлүп берип, кичине эме кылгандыгыңарга. Мен дагы кийинки эфирлерден дагы бир ушул карындашыма окшогон бизнесмендер менен, блогерлер менен жолугушууга аракеттенемин. Саламатта туруңуздар. Саламат алыңыздар.